Барыңыздарга салам. Бул Ред подкаст Кызылкаянын үнү. Биз дайымкыдай эле элибиздин жашыруун баатырларын дейбизби, элибиздеги чыгаан инсандарды дагы деле элге таанытууга, элге ачып берүүгө ушул жергебизден өзүбүздүн чөлкөмдөн чыккан, түштүктөн чыккан, Кызылкаядан чыккан, жалаң эле Кыргызстандан чыккан ушундай элге бир сабагыны, элге бир өзүнүн жашоосунан таржымал айтып бере ала турган инсандар менен маек курганды улантабыз. Ошондой бүгүн бизде дагы Кыргызстандын сыймыгы, элибиздин сыймыгы, ушул жерибиздин өзүбүздүн Кызылкаябыздын сыймыгы болгон дагы бир жигитибиз бар. Ошол менен сиздерди тааныштырабыз. Жана биз дайымкыдай эле көп бааланбай келген дейбизби, же жетиштүү бир көңүл бурулбаган дейбизби, ушундай орусча айтканда больная тема дейбиз го, ошол темаларды козгогонду дагы деле улантабыз. Бул жака дагы бир аз көңүл тартканга аракет кылабыз. Анткени өлкөбүздүн бир сын болбосо, сын болбогон жерде өнүгүү болбойт дейт. Ошон үчүн биз колдон келишинче сын айтып, колдон келишинче ачык болгондой айтып, көңүл бурганга аракет кылабыз. Качан гана бир жерде сын болуп, сын айтылып, ошол жерде комментарий айтылып, ошолорго каршы бир иш алынып барылса, өнүгүү болот. Кыргыз элибиздин, Кыргызстаныбыздын, өлкөбүздүн желеги, келечеги дагы деле кенен болуп бийиктерге өсөт деген үмүттөбүз. Бүгүнкү биздин коногубуз жөөкүлүк алдына анча мынча инсанды сала бербеген Кыргызстандын сыймыгы, көптөгөн турнирлердин, көптөгөн иш чаралардын жеңүүчүсү, Азия оюндарынын катышуучусу жана ушул Кызылкаябыздан чыккан элибиздин сыймыгы, жеңил атлетика спортунда профессионалдуу машыгып келаткан биздин Мукумбек уулу Майсал досубуз. Салам алейкум, кош келипсиз. Assalamu alaikum, кош келдик. Чакырганыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Өзүм жөнүндө айта кетейин, тааныштырып. Мен аты жөнүм Майсалбек Мукумбек уулу. Ушул жеңил атлетика спорту боюнча 8 жылдан бери машыгып келем. Машыкканда дагы любитель эмес, как именно профессионально машыгып келебиз. Ушу өзүм каравандан болом, караван айылынан. Ушу караванда окуп, ушу караванда чоңойгонмун. Ушулардын спорттон жакшы ийгиликтерди жаратып келатабыз. Буюрса, мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойлордобуз. Кудай буюрса. Спорттон сырткары Майсал кандай бир адам? Мисалы үчүн спортту такыр чекке алып коелу. Кичинеңден кандай чоңойдуң эле? Негизи эле кичинекейиңден бери бул нерсе барбы, же бул спортко кийинчерээк келип калдыңбы? Өзүң жашоодо мындай шоксуңбу, постоянно ушундай чуркап жүрөсүңбү, же мындай элдер досторуңдун арасында кандайсың? Негизи кичинемден өзүм ушул караванда окуганмын, кичинекейимден. Ушунда 10-мектеп Аркадий Петрович Гайдарда окуп, 11-класста ошол жакта аяктаганмын. Жаштыгым, ушу балалыгым, ушу өзүмдүн эле караванда, Төмөйүн жакта Жабылды деген айыл бар. Жаштыгым ошол жакта эле өткөн. Эми кичинекейбизде баарыбыз эле айылдан чыкканбыз да. Ошо айылда мал карап, кой карап, ушу адырларда эле жүрүп, атак мындай спортко бир кызыгуум болгон. Эми бизге мындай ошол маалда бир чоңураак бир инсан келип, бизге мындай бир туура бир багыт берип, же бир туура бир жол көргөн адам болгон эмес. Бул өзүмдүн жеңил атлетика спортунда болсо, 2016-жылы Ошко барып, ошол Ошто дагы окуп, физкультурага тапшырганмын. Ошто физкультурада окуп, анан ошо Оштун өзүнүн ачык жана жабык чемпионаттары болуп өтөт экен, март айында, анан көзүндө. Ошо 2018-жылдан баштап ушул спорт менен машыгып келем. Так ага чейин өзүбүз деле ушу караванда училищеда күрөшкө барчымын. Ушу караванда эле достор менен. Бул спортту тандаганда үй бүлөң кандай кабыл алды бул нерсени? Колдодубу, же бир кесиптин ээси бол деп айттыбы? Эмне кыласың бул спорту дедиби, же колдоштубу сени? Негизи башында өзүм негизи эле кичинекейимден спортко кызыгат болчумун мен. Мындай бир өзүмдө бир спортко кызыгат элем, бирок бир максаты жок эле да. Мындай ал жака секирип, бул жака секирип, ал жака секирип эле жүрө берген, мындай бир дарак бир жерде өсөт дегендей бир мындай өспөдүм да. Ал жака бул жака секирип эле, анан ушул жеңил атлетика спортун тандагандан бери ушул бир багытта, анан мен өзүмдө деле мындай колумдан келет деген ишенич жок болчу негизи. Талант бар экен, ушу Кудайым ар жагымдан бир аз талант берген экен да, ушу чуркоогочу. Ушу Оштун биринчи чемпионатында эле, ал жактагы көптөн бери машыгып жүргөн балдар менен атаңдашып, ал жакта 3-орунду алганмын. Биринчи жолу катышып эле. Ошондо менде спортко болгон кызыгуум ошол жактан пайда болгон. Ошондон алдыга максат коюп, уже
спортко кызыгуум көбөйүп баштады да. Азыркы күндө сенин жашооңдо сени эң көп бул спортко үндөп, бул спортто сени колдоп аткан ким? Мени колдогон ата энем. Ошо ата энемдин дуасы менен, ошо ата энем, өзүмдүн жакындарым, бир туугандарым, ошо апамдын эжелери, анан өзүмдүн агайым эле колдойт болду. Башка эч ким колдобойт. Мындай оор бир учурлар болду беле? Мындай спортту таштап койгуң келген же мындай болду уже некуда дегендей болуп, анан кайра бирок сага эмне түрткү болуп кайра улантып кеттиң? Ошо оор учур кайсы учур болду эле? Негизи эми мына ушундай ой, спортту таштап кетем же болбосо иштеп кетем деген ой мына ошо акыркы 2 жылдан бери ушул ой менен эле жашап келем да, мына чындыгын эле айтсамчы. Себеп эч кандай бир жактан бир колдоо болбосо кыйын экен. Анан финанс жагынан деле, башка жагынан деле же бир достордон деле мындай эч бир колдоо жок. Анан спортту таштап кетсемби, иштесемби, акча тапсамбы деп, же болбосо окууну дагы бүткөнмүн. Бир эмес 2 окууну бүткөнмүн, физкультурный бүттүм. Магистрде дагы бүттүм, высшее образование. Дипломум деле бар, мисалычы. Анан бизде эртең менен кечинде 2 маалдан ашыгучу. Кээде кыйын учурлар болот, башыбыз айланып кыйналган күндөр болот. Эми мына мени мисалы көргөндөр көпчүлүк эле тааныйт. Аябай оор учурлар болот. Ошондой учурларда ушул нерсе мага керекпи деген сурооду көп берем да. Мындай таштап кетип калсамчы деп, анан аркамды мындай бир карасам уже 7-8 жылдан бери ушул спортто экенмин. Анан эртең бирөөгө деле мындай бир тарыхыңды айтканың да, мындай ал инсан кызыктуу болуш үчүн анан жөн эле чуркадым, ушундай ийгиликке жеттим, болду, бүттү, болбош керек да. Кандайдыр бир өзүмдүн койгон максатыма жетип, ушу бирөөгө мындай туура жол көргөзүп, үлгү болгум келет да. Ушундай бир жакшы бир чоңураак максаттарым бар. Азыр үй бүлөнүн айлануусуна финансовый сенин эч кандай бир салымың тийбей атат да? Жок, үй бүлөгө эч кандай пайдам жок, наоборот, үйгө зыяным тиет да. Ачык эле айтайын. Үй бүлөң бул нерсени кандай кабыл алып атат? Жетет, ушинтип жүрө бересиңби? Эртең өзүңдүн келечегиңди курушуң керек, бир иштин башын кармашың керек деген учурлар болобу? Болот. Мына кече мындан бир 10 күн алдын эле апам чалган. Апам чалып ыйлап, балам, ушул нерсе керекпи сага? Карачы, башка балдарды кара, же болбосо окууну деле бүттүң го, иштебейсиңби? Зарплатаң деле нормально болот го, азыр айлыктар деле көтөрүлүп калды, иштеп эле акча тапчы деген суроолор көп болот. Эми апама деле, апа, эми спорт ушундай экен да, сабыр кылып туруңуздар. Кудайым буйруса, балким Кудайым мага чогултуп бир берер деп ушинтип айтып келем постоянно үйдөгүлөргөчү. Таштап кеткенге эч бир мындай жүрөктөн бир мындай сезим болбойт да, мындай таштап кетиш аябай оор мен үчүнчү. Ошондо азыр менин түшүнүшүм боюнча бул ситуация мындай болуп атат да, бир жагынан же толук бул спортту таштап коюп туруп өзүңдүн келечегиңди курушуң керек, жашооңду курушуң керек, бирок андай кылсаң спорт калып кетет. Же болбосо толук өзүңдү спортко арнашың керек, бирок ал жерде бул спорттон сен акча таба албаганың үчүн үй бүлөңдөгүлөр обеспеченный болуш керек, же болбосо үй бүлөңдөгүлөрдөн сен башка бир жактан жашооң уже даяр болуш керек да сага. Эртең спорт менен кете бер, бирок башка жактан сага кандайдыр бир колдоо болуш керек дагы, өзүңдүн жашооң да даяр болуш керек да. Анан бул спортко сен профессионалдуу бир деңгээлде келдим деген учуруң качан болду эле? Мисалы үчүн болду, бул спорт меники экен дегенде ошол жана Оштогу чемпионаттан кийин болду окшойт, э? Жок, андан кийин эмес. Ал Оштогу чемпионат ал Оштун өзүндө эле келет. Анан эми андан кийин секин Кыргызстан чемпионатына бардым, кышкы зимний чемпионат 800 өзүм негизи мен дистанциям 800 да, 800, 1,5, 400 метр ушундай скоростной чуркайм бат. Ошондо чемпион болдум Кыргызстанда. Анан өзүм деле ойлоп, мындай кызыгуум дагы өтө көбөйүп, значит, чыкса болот экен да, эмнеге болбосун деген ойдо. Анан интернеттерден дагы карап, ошол боюнча көбүрөөк маалыматтарды алып, уже мындай бир 80-90% уже кызыгуум ошол жака кетти да, спорткочу. Ошондо бул 800 метрди тандаганыңдын себеби же кыска дистанцияны тандаганыңдын себеби эмнеге? Эмнеге башка дистанция эмес? Жок, негизи бул чуркоодо өзү жеңил атлетика спортунун чуркоонун 36 вид спорту бар да. Анан мисалы көп адамдар чуркайм десең, сен жөн эле чуркайсыңбы дегендей түшүнүп коет. Ал негизи буну мындай окуп чыгып түшүнсөң, 36 вид спорту бар. Например, менин ошол
дене түзүлүшүм, өзүмдүн жөндөмдүүлүгүм, чыдамкайлыгым, скоростьум ушулардын баардыгын мындай бул 1 жылда эле же 2 жыл эле эме өзүмө дистанция эме кылганым жок, караганым жок, тандаганым жок. Себеби ошо менен иштеген агайым, өзүмдүн тренерим ошол мени постоянно көрөт да, күнүнө көрөт, ошо техникамды байкайт, күчүмдү, физический силам кандай. Ошо машыгуума карап, анан дистанция өзү чыгат да, тандалат. Бардык эле адам келип чуркай бербейт да. Ушундай өздөрүнүн эмелери бар, дистанциялары бар. Азыр ошол айтып аткандай элдер мисалы үчүн чуркаган эле адамды көрөт да. Элдер чуркап жүргөн бир майсалды эле көрөт да. Бирок баягы сен жетишкендикке жеткенден кийин жетишкендиктин медалыңды көрөт, баягы эл только результатты немени эле көрөт. Бирок баягы результаттын аркасында кандай курмандыктар бар, кандай кыйынчылыктар бар? Кыйынчылык, например, менин ар бир медалем, ар бир грамотамдын бул өзүнүн мындай тарыхы бар десем жаңылышпайм да. Ар бир медалдын өзүнүн бир тарыхы бар, өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Эми ал башкалар үчүн эсептелинбеши мүмкүн, бирок биз үчүн ар бир медаль, ар бир грамота өтө баалуу болуп эсептелинет. Себеби ал биздин эртең мененки кечинде ушу күнүгө калтырбастан кылган эмгегибиздин жыйынтыгы да. Бизде Кыргызстандагы жеңил атлетика менен алектенүү бул оңой нерсеби же кыйын нерсеби? Негизи аябай кыйын нерсе бул. Аябай кыйын нерсе, кыйындаган спорт. Бизде өзү мындай өлкө бойдон алып караганда жеңил атлетиканы колдоо мамлекет тарабынан дейбизби, федерация тарабынан дейбизби? Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн спортчуларга кандайдыр бир пенсиялар, пособиялар берилеби же берилбейби? Пенсия деген нерсе жок, бирок негизи эме болчу. Международный турнир, мисалы, өзүбүздү Центральный Азиядан место алсаң, ушундай стипендияга коебуз деген сөздөр бар да. Сунуштар ушу жогору жактан федерациядан ушундай сунуштар бизге айтышат. Бирок мен мисалы Центральный Азиянын деле чемпиону болдум. Бирок эч кандай деле стипендияга койгон жок да. Себеби анан мындай билбейм, мен вообще түшүнбөдүм, мындай айткан сөздөрүнө вообще турушпайт да. Азыр бизде күчтүү жеңил атлеттер барбы ушул күнүбүздө? Бар. Ушул күндө азыр аябай күчтүү жеңил атлетика. Ошо өзүмдүн эле досум, Ысык көлдөн болот, Нурсултан Кеңешбеков деген. Ошол досум азыркы учурда аябай күчтүү, чындыгында. Аны ошо баарыбыз эле тааныйбыз, билебиз. Кыргызстандын дагы, Центральный Азиянын дагы 3-4 жолку рекордторун жаңылап салды. Чындыгында аябай күчтүү бала. Мен мындай бул спорттун ичинде өтө терең кирбегеним үчүн менин көз карашым мындай да. Бизде таланттуу жеңил атлеттер аябай көп. Потенциальный деп коелу. Ошол адамга вложение кылынса же ошол адам күчтүү болуп чыкса, өтө күчтүү жаштар бар. Бирок эмнегедир дүйнөлүк аренага биз дагы деле чыга элекпиз. Дүйнөлүк ареналарда аттарыбыз чыгып мындай дүңгүрөй элекпиз. Буга биздин финансовый жактан же болбосо мамлекет жактан колдоонун жетишсиздигиби же бул биздин өзүбүздүн генетикабыз ага не позволяет, биз аракет кылбай эле койсок болобу же кандай? Жок, негизи бизде Кыргызстанда аябай күчтүү балдар көп, күчтүү кыздар, таланттуу, мындай чындыгында чыдамкайлык өтө өжөр, мындай көкпеттер көп да, мен өзүм деле көрүп жүрөм. Мен, например, өзүм деле ошондоймун. Бизде мындай бир мамлекет тарабынан бир колдоо болсо, эмнеге чыкпайбыз, биз деле чыгабыз. Мындай чемпионат мирадан же олимпиададан медаль алып келебиз деп айта албайм, сөз бере албайм. Ал чындыгында кыйын маселе да. Мисалы, например, вот бизде Кыргызстанда мына көк бөрү оюну биздин салтыбыз да. Мына кыргыздар мисалы көк бөрүдөн анча-мынча жерге бербейт да. Мындай негизи биз аябай күчтүүбүз ошол жагынанчы. Бул бектен деле мисалы мына Уганда, Канада, Кения деген өлкөлөр булар аябай күчтүү негизичи. Ошол неги бирок чыксак болот. Мына сен көптөгөн жогорку Азиянын башка бир турнирлердин жеңүүчүсү дагы болуп келдиң. Мен буга чейинки подкасттарда, буга чейинки немелерде ушундай недооцененный спортчуларды деп коеюн. Кээде бильярд тармагында эме кылдык, анан бизде ММА тармагында, башкаларда мисалы үчүн бул бирөөнү күнөөлөш эмес, же болбосо бул бирөөгө мындай бир айып коюу эмес. Болгон эле чындыкты айтып атабыз да. Башка бир спорттон жана айткандай эле эгерде биринчи болуп келип калсак, жанагы жерлерде аэропортто тосуп алуулар, шан чөкөттөр башкалар менен өтө сонун тосуп алып, мындай башкача бир форматта майрамда берип атабыз да. Анан ушундай бул деле Кыргызстан үчүн балким Кыргызстандын ичинде өтө өнүкпөгөн бир спорт болушу мүмкүн. Жеңил атлетика же болбосо бильярд же болбосо мындай. Бул эмне деп коет, жеке команданы эмес, жеке өзүнүн спорт
түрү да. Анан буга балким адамдар аз кызыккан үчүн же биздин спортчулар аз чыккан үчүн жакшы көңүл бөлүнбөйт да. Силер чемпион болуп келгениңерде мындай жакшы бир тосуп алуулар же болбосо мэрия тарабынан же мамлекет тарабынан бир колдоо болбодубу, кандай болду? Жок, эми ачык эле айтайын, жаман көрсө жаман көрүшсүн. Бул болгонун айтыш керек. Бизде эч кандай деле тосуп алган жок. Мисалы биз 2024-жылы деле Азияга барып келдик. Ошол айткандай эле Нурсултан досум деле Азиядан чемпион болуп келди. Өзүмдүн эле карындашым Айнуска деген кыз бар болчу. Ал дагы призер болуп келди. Мен призер боло албадым, бирок мындай жакшы деңгээлде чуркадым, жакшы результат көргөзүп келдим чуркапчы. Анан Центральный Азиядан деле чемпион болуп келгенмин. 2022-жылы дагы мына өзүбүздүн югтун рекордун жаңылап келгенмин. Мисалы Казакстанда, Алматыда бронзовый лигадачы. Ал результат азыр дагы деле бизден эч ким чуркай элек, мисалы. Ошо бизде эч ким деле тосуп алган жок, мындай бир баалаган жок. Анан федерация жагынан деле даже мына спорт комитеттин дагы эч кандай бир колдоо жок. Даже ишенсеңиз биз мына Оштон Бишкекке чемпионатка барсак, даже бизге проживание, питание, жол кирага лично мага акча бөлүнбөйт. Мына эмеден городтончу спорт комитет ошондой баягындай төмөн эмемен карайт да, көз мененчи. Ошо колдоо жок, негизи таптакыр. Кыргызстанда жеңил атлетика менен алектенип жүрүп ушинтип жашоонун уланып кеткенге мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар, бирок аябай кыйын. Мындай дагы жогорураак чыгыш керек. Ошо результатыбыз өтө мындай высокий результат көрсөтүш керек да. Мына негизи стадиондон чуркап акча табыш бул аябай кыйын. Ошон үчүн коммерческийлерге чыгыш керек. Трассаларга ушу 5 километр, 10 километр, полумарафон, основной акчалар ошол жакта да. Бизде мына стадиондон эми ошо скоростной 800, 1500 метрден мындай результат көрсөтсөң деле эч кандай акча жок да. Бизде жаш спортчулар бул спорттон көбүнчө неден кетип калышат? Мындай физически чарчап калганданбы же моральный кетип калышабы? Мен чындыгын эле айтайын, мына мисалы мен ошто тренировка кылып жүргөндүм да. Биз менен чогуу канчалаган кыздар, канчалаган балдар таланты бар. Анан өзүмдөн дагы өзүм менен мисалы агайыма келип, агай мен калтырбай чуркаймын, спорттумда мен чуркайм деген дагы көп балдар келди, бирок мен бирөөнү да көрбөдүм да. Бул спорт чындыгында аябай кыйын. Буну мына чуркагандар билет да, аябай кыйын. Мындай максимальный организм бул сыгылат да, мындайча айтканда, баягы кийимди сыккандай элечи. Ошондой организм сыгылат, вообще кыйын. Чыдаш керек да болгону. Болгону чыдаш керек, сабыр кылып. Ошо агайын тренердин гана айтканын кылыш керек. Анан мисалы ушу кечинде дагы эрте жатып укташ керек. Мындай ашыкча движение жок да. Менде мисалы ушу спорттун айынан досторум менен деле көбү менен катташпай калганмын. Мисалы той топур болот, башка нерсе болот. Ал жака дагы бара албайсың. Анан ашыкча бирдеме жегиң келет, аны жей албайсың. Ушундай да өзүң баягындай. Ошо агай айтканда жүрүшүң керек да, короче. Китептегидей жаша дейт го. Ошондой да, антпесек. Күчтүү бир спортчу чыкты. Мамлекет дагы айталы колдоп калды же башка бир колдоочулар чыгып калды, башка болду. Тренерский состав бизде Кыргызстанда күчтүү тренерлер барбы? Жетиштүү. Күчтүү, чоң уровеньге алып чыга турган. Уровеньге алып чыга турган тренерлер бар. Бирок спортсмен бала дагы ошого жараша болуш керек да. Анан бир аз эле кыйынчылык болсо кетип калбай, мисалы бул по-любому кыйынчылык болот да. Бул бир эле биздин спортто эмес, бардык спортто деле кыйынчылыктар болот. Мына азыркы аты чыккан спортсмендер, ушулар бардыгы ошол кыйынчылыктан өткөн. Ушу бардыгы ошол кыйынчылыктан өтүп сабыр кылгандар гана ушул ийгиликке жетет да. Тренерлер жакшы, эң негизгиси ошо сабыр кылып чыдап иштеш керек. Азыркы күндө жеңил атлетика коомдо кандай бааланып атат? Мисалы үчүн бул тармакта популярдуу болуш үчүн талыкпай эмгек кылыш керекпи же хайп кылыш керекпи? Жок, хайп деле эмес. Талыкпай эмгек кылыш керек. Анан федерация жагынан мындай колдоо болуш керек. Например, ар бир балага мына мисалы Кыргызстандын сборный курама командасынан мен мисалы өзүм деле айтайын, например, мен сборныйдамын, ал мага бирок не кылып берди сборный? Эчтеке кылбайт. Даже мага витаминизация, обычный витаминизациямды бербейт. Же сбор кылып бербейт. Күлгө мисалы биз өзүбүз суранабыз, сбор кылып бергиле, витаминизация кылып бергиле. Бизден сурайт,
высокий результат надо показать. А біз результатты көрсету үшін бізге бир аз шарт кылып бериш керек да, сбор кылып бериш керек, бир аз витаминизация кылып бериш керек. Бул чоң спорт, бул витаминизация чоң акча дегендей да. Без ничего эчтеке кыйын да, мындай. Ошо колдоо ал жагынан колдоо такыр жок. Кээде билебиз да, Кыргызстанда кээ бир спортчулар бар, алардын мындай результатка караганда же башкага караганда көп деле жакшы болбосо дагы, бирок алардын колдоочулары аябай көп да. Булар мындай хайп менен ушул уровеньге жеткендер дейбизби же реклама кылат, ошо өздөрүнө хайп кылат ушундай. Бизде мына Кыргызстанда эле, именно ушул Кыргызстанда мындай эл деле мындай анча түшүнбөйбү спортту, билбейм да. Мындай интернетке деле кирип мындай бир карап койсо болот да, обычный элечи анализ кылып. Ошондой эме кылса болот. Негизи бизде күчтүү спортсмендер өзү анча бааланбайт. Ошо азыркы учурда мындай жөн эле хайп кылып эле ошо элге чыгып ар кандай сөздөр менен сүйлөп эле ошолор мындай элге таанылып кетет да. Азыр мисалы мен өзүмдү, мисалы мени көп адам тааныбайт мына эмеденчи. Чуркагандар гана тааныйт, а так сырттагы адамдар мени тааныбайт да. Например, мына кече өзүңүз эле көрүп атасыз, көлдөгү Кубаны эле айтайын. Эми аны жамандаш эмес. Просто ал хайп кылып койду. Анан Олимпиадага даярданып атам деди, мисалы. Ал өзүнүн сүйлөгөн сөзүн өзү деле билбейт да, түшүнбөйт. Бирок ошону эл тааныйт. Мага көпчүлүк адамдар айтат, сен Кубаны ута аласыңбы, Кубадан аша аласыңбы? Вот, значит, биздин төмөн жагыбыз ошол да. Кече деле мына Кызылкайга келгенимде мага көп айтты. Тиги күчтүү бала келиптир, кандай кыласың депчи. Ушундай нерсе да. азыркы күндө биздин көпчүлүк жаштар бул спортко кирген жаштарды айталы, чемпион болуп мындай Кыргызстандын атын көтөрүп, желекти көтөргүсү келгендер көппү же өзүнү көтөрүп алып өзүн популярдуу кылгысы келгендер көп жеңил атлетикада? Билбейм ал нерсени, мындай мен так айта албайм да. Ар бир адамдын өзүнүн ою бар да ичиндегичи. Балким ал чындыгында мына Кыргызстан үчүн ушу кыргызыбыздын желегин желбиретем деген ойдо чуркайт. Кээбиркилер калп эле камерага тартып бир аз хайп кылып эле өзүн өзү ушундай эме кылып коет. Интернетке чыгарыпчы, реклама кылып. Азыр бул жеңил атлетика спортунда мындай узак мөөнөттүү план кылган болсоң, мисалы үчүн целди Олимпиада, цель өзү Олимпиадабы же Азиябы? Олимпиадага барышың керек. Олимпиада, негизи көпчүлүк биздин спортчуларда Олимпиада. Олимпиадага чыгыш үчүн бул узак мөөнөттүү пландарды кылып атканда адамга физика маанилүүбү же болбосо бул мындай генетикада болуш керекпи же дисциплина маанилүүбү, негизи кайка көрө көңүл буруш керек? Мисалы үчүн айталы, Африкадагы жанагы кенийчтер же башкалар, алар төрөлгөндөн эле чуркап ушундай өнүгүп калышканда, генетически ушундай буларчы. То есть биз ал уровеньге такыр ойлонбой эле коюшубуз керекпи, жетиш кыйынбы? Же кандайдыр бир дисциплина менен, туура подход менен жетсек болобу? Туура подход кылыш керек. Туура подход менен жетсе болот. Негизи кандай десем, мындай мировой рекордду жаңылап салат деген нерсе эмес. Мындай Олимпиаданын өзүнүн деңгээлине барып, мисалы Олимпиадага барып, ошондой эле полуфиналга, финалга чейин чыкса болот да. Себеби ага дагы бул дисциплина да, эң важный бул спортто дисциплина. Эгер сен дисциплинаны кармай албасаң, анда сенден эч кандай ийгилик чыкпайт да. Себеби ар бир адам ошо дисциплина менен анан мына шаарда эле жүрбөш керек. Ошо основной көлгө, ошо тоолорго чыгып кетиш керек да, колдон келишинчечи. Ошо высокогорьеда жүрүш керек. Азыр сенин Кыргызстандагы именно ошол сенин дистанцияңда 800 же болбосо негизи эле эң чоң атаандаштарың ким? Же сенден күчтүүлөр ким? Барбы? Кыргызстанда 800 метрден бизде ошо негизи эле 5-6 бала бар. Постоянно мындай бул спорт, мисалы мен мисалы пикке чыкканымда, формага чыкканда мен чемпион болом. Кээде бизде мен уже формамдан кайтып объемный база деп коет, объемго кирип, уже кийинки жылга подготовка кетет да. Ошондой моменттерде мисалы ал балким анын формасы жакшы болсо ал утуп алат ушундай да. Бирок любой жерде эле конкурент бар. Атаңдаш болуш керек да. Атаңдаш болбосо анда результатың деле болбойт. Башка спортчулардын күчтүүлүгү бул сага кошумча мотивация береби же бул сени басып салабы? Же бул сага мындай коркуу жаратабы? Мен башка спортсмендерге мындай көңүл эле бурбайм, ачык эле. Ошо өзүмдүн үстүмдөн гана өзүм иштейм. Себеби бул спортто ошо өзүңдү өзүң гана алдыга жылганга аракет кылышың керек да. Камчылашың керек өзүңдү өзүңчү. Ошо башка спортсмендин результатына карап, мен да ушундай чуркасам экен деген кыялдар жок чындыгында.
мен өзүмө ишенем, ушу иштеп аткан тренериме ишенем, болду. Ушу ишеним болсо анан жыйынтык болот. Азыркы күндө ушул дистанцияда өлкөнүн эң жакшысымын деп эсептей аласыңбы өзүңдү? Же эсептей албай жаткан болсоң, буга эмне жетишсиз болуп атат? Же эсептей алам. Даже Центральный Азияда деле өзүмдү мындай 800 метрден чемпион болом деген ишенич өзүмдө толук эле. Дагы кандай бир жардам же кандай бир нерсе болсо, сен дагы да жакшы результат көрсөтө аласың. Бизде ошо негизи чындыгында бизде эч кандай колдоо жок да. Ошо болгону ошол эле бизде кыйынчылыктар. Кээде мына ачык эле мен өзүм эч жерде иштебейм да. Мындай иштебейм десем адамдар деле алтысан аман экен го, чыгып иштебейби дегендер да болот да. Мен иштеп дагы жүргөн күндөрүм болду. Өзүм мына жана окууну бүттүм дедим го. ОГП'де мисалы мугалим болуп 3 жыл иштедим. Жогорку окуу жайда. Физкультурадан сабак берем. Анан спорт комитетте иштедим. Ошо жеңил атлетика боюнча тренер болупчу. Зарплаталар аз, алмагы аз болчу, азыр көтөрүлүп калды. Анан соревнованияга чыгам, кээде сборлорго барам, за границага чыгабыз, анан окуу жайдан 1 жооп берет, 2 жооп берет, анан болду бул жакта ишти кыл. Ушундай экен да, ишке кирсең только иштеш керек экен. Анан мындай ойлоп карасам, өмүрүм өтүп атат, жаштыгым кетип атат. Дипломду окудук, Кудайга шүгүр, кийин деле иштейм да деп ушул болгон мындай өзүмдүн максимально ушу скоростумду спорттон көргөзөм деп азыр ушул спортко байланыштуу эч жерде иштебейм. Болгон ушул спорттон кичине результат көргөзөйүн деп жакшы максаттарым бар алдыга койгон. Азыр силерде эң маанилүү болуп атканы бул финансовый болуп атат да. Ошол финансовыйда мындай калып карасак, мисалы үчүн силерди жакшы поддерживать этип туруш үчүн канча сумма жөнүндө сүйлөшүп атабыз, мисалы орточо эсеп менен алганда? Менде биринчиден бул тамак аш да. Основной жакшы тамак аш жеш керек, анан мындай калорийный тамактарды жеш керек. Жөн эле бул чоң спорт да, чоң кыял. Анан жөн эле нан менен суу ичип эле бул жөн эле десең, анда Кыргызстандын ичинде жүрө бер да. Мындай башка жака чыга албайсың. Башка жака чыгыш үчүн курмандык кылыш керек да. Бир 30 миң, 40 миң тегереги жетет да, мисалы бир адамга. Анын ичинде азыркы жашоодо жакшы эле да. Тамак ашың болсо, биз основной баягы витаминизация десе көп башкача түшүнүп алат. Биз мындай допинг, же бир башка бирде менен колдонбойбуз. Бизде өзүбүздө отдельно федерациядан врачтар келип контролдоп турат. Допинг контроль, мисалы допинг алат, бизден тапшырат ушундай. Анан врачтын көзөмөлүндө өздөрү жазып берет, мисалы ушундай витаминдерди аласың. Гемоглобин канга, ферритин, выносливость, чыдамкайлыктарга ушундай эле обычный эле витаминдер да, аптечный. Анан эч кандай деле өзүбүздүн эле мына асал, өрүк, жаңгак, мейиз ушуларды көп жеш керек. Негизи ушундай. Ушу тамак ашка эле ушундай эле кетет. Анан бизде основной куралыбыз бут кийим да, кроссовка. Негизи ошол кроссовкада жакшы кроссовка болуш керек. Мисалы үчүн айталы, бир бизнес чыкты, же бир бул силерди колдогонго, же бир Кыргызстандын бир патриоту чыкты, айтты, мисалы үчүн силер ситуацияны түшүндү да. Мен азыр мисалы үчүн эмпатия кылып атам, өзүңдү сенин ордуңа коюп көрүп атам дагы. Чындыгында эле бул жерде же үй бүлөгө, келечегиңе карашың керек дагы, спортту таштап коюп, иш кылып акча таап келип, үй бүлөгүңдү багып, келечегиңди курушуң керек, же болбосо мындай деңгээлди көтөрүп, өзүң үстүнөн иштеп, бир күн келип Кыргызстандын желегин жогору көтөрүш үчүн бир канча убакытка бул жакта токтоп туруш керек да. Мисалы үчүн айталы, 2 жыл же 3 жыл бир срокту коюп туруп, ошол 2 жыл 3 жыл сроктун ичинде биз сени колдоп берели деген бир бизнесмен чыкса, же бир патриот чыгып туруп айтса, сен аны канчалык деңгээлде обратный связь бере аласың? Мисалы үчүн аны ошол 3 жылдын ичинде катышкан бүт турнирлериңде, же каяктарга барсаң, эртең Азияга чыксаң, же Олимпиадага чейин барсаң, ошол бизнесменди колдоп, айтып берип, мисалы үчүн жана көрүп калабыз кээде эмелерди, желектерин көтөрүп чыгышат. До конца ошол кишини колдоп бергенге даярсыңбы? Мисалы үчүн ал киши сени колдосо. Даярбыз. Иншалла даярбыз. Себеп өзүбүздүн ата энебиз бизге баягы жардам бере албай, биз деле карапайым адамдын баласыбыз да. Анан кандай мындай бир патриот болуп, бир колунда бар адам колдосо, кантип биз ал инсандын атына чыгара албайбыз? Колубуздан келишинче рахматыбызды айтабыз, чыгарабыз.
бул жанагы большой спорт деп коет го, мындай ситуация бар. Чоң спортко келгенден кийин баягы башында колдоолор болот. Анан бир уровеньге келип калгандан кийин Кудай буйруп насип кылып калып чоң уровеньге чыкканда жанагы арага чоң үйрөктөр кирет да. Чоң спонсорлор кирет, башкалар кирет. Анан ошол жерге уровеньге келгенде жанагы биринчи башында сени кыйын күнүңдө колдоп жүргөндөр көбүнчө калып кетет да. Ошол жерде дагы мисалы үчүн азыр сөз берсең балким арабызда деле толтура спонсорлор бардыр, башкалар бардыр. Сага башынан аягына чейин кел, сен мисалы үчүн азыр планың Олимпиадабы? Олимпиадага 2028 2028 Олимпиадага чейин мисалы үчүн биз сени колдогонго аракет кылалы деп бирөө чыккан болсо, анан арада эртең сен бир пикке келип калып же бир популярный болуп өтө бир жакшы деңгээлге келип калганда чоң бир компания келип туруп, короче бүт жогун унутасың, бир гана биздин көргөзмөбүз менен жашайсың деген неме кылса, ал конечно бул нерсе бир спортчу үчүн керек, сөзсүз керек. Чоң спортчу деген бул чоң дагы результат деген нерсе да. То есть айтайын дегеним, баягы жерде чоң игрок келгенде алардын контрагы менен эмес, мени жок жерден башында ушинтип колдоп келген мисалы үчүн X бир байкени дагы мен жанымда алып жүрүшүм керек деген условияны кое алыш керек да. Бул жердечи. Ошондой моменттерге келип калганда менин оюмча сен аларга жок дебесең керек. Колдосоң керек. Ооба. Аябай туура суроо айттыңыз. Негизи эле көпчүлүк адамдар ошондой бул жылдыз оорусу дейт го. Мисалы көп адамдардын ийгилиги келип, колунан бир иш келип, ушундай бир жогорку жак ийгиликтерге жетип атканда көпчүлүгү баягы өзүнүн контроль болбой калат да. Ошондо аркадагы бир кыйынчылык күндөрдү бир карап эстеш керек да. Сен ким элең? Азыр кимсиң? Буга чейин ким болгонсуң? Сен мисалы ошо бир сындырымда аңгадан кыйналып жүргөндө сага ким колдогон? Ал инсандарды эч качан унутканга болбойт да. Аны ушу мүмкүн болсо ушу өмүрүңдүн аягына чейин катташып, жакшы жаман күндөрдө колуңан келишинче жардам кылышың керек. Өзүңдүн рахматыңды ар дайым айтып турушуң керек. Агаң болсо агаңа деп, иниң болсо иним рахмат деп, ушундай кыргызда сыйлашып эле жүргөн жакшы да. Биз деле андай аркабызды карап кете турган адам эмеспиз. Чындыгында мен мындай бир баягы кандай десем, мындай бир акчага өч эмесмин да. Мындай бир акчаны өч болуп, мындай бир бай болоюн деген деле оюм жок чындыгындачы. Негизи бул жашоодо баягы жетип жетпей жашаган өзү негизи мындай жашоо кызык да. Ошо менен жашоо кызыктуу болот. Ушу болгону негизи планым ушу Олимпиадага барып, мына ушул спортунан ушунча өмүрүм кетти. Жөн эле курк сөз болуп калып кетпей, элге бир үлгү болуп, мындай бир тарых жаратайын деген эле бир максатым. Ошо ата энемдин дагы ишеничин актап, мындай жүзүм жарык болсо, эртең бирөөгө деле акыл насаат айтсаң, мындай жакшы да, кеңешиң дагы угат. Анан өзүң деле эчтекеге жетпей эле бирөөгө акыл насаат айта берсең, анда дагы болбойт да. Алдыдагы 3-5 жылга кандай максат кыялдарың бар? Азыр мен чындыгында айтсам, ошо 2028 августка чейин эле планым бар. Андан нары эми азыр эми эртеңки күндү деле билбейбиз го эмне болушун. Балким бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Жакшы ниет ушу 2028ге чейин колумдан келишинче талыкпай эмгек кылам. Ушу негизи ушу максатым ушу Олимпиадага барыш да. Эми Олимпиадага барып, мындай место алып келем деп сөз бере албайм. Бирок Олимпиадага барып, колдон келишинче ошол жакта өзүбүздү көрсөтүүгө аракет кылабыз. Кийин карьераны аяктагандан кийин өзүңдү кайсы чөйрөдө көрөсүң? Кийинки максаттарың, пландарың? Биз ушул спорт боюнча эле калабыз. Негизи өзүмдү ушул тармак боюнча аябай өзүмдү мындай жакшы эсептейм. Себеби мен азыркы учурда деле мындай өзүм тренер болуп дагы иштеген күндөрүм болду. Мындай негизи жаш балдар менен жакшы иштешем өзүм, негизи мындай көңүл буруу, анан ар бир баланын жөндөмдүүлүгүнө карап, мисалы биз өзүбүздөн өткөн ошибкаларды, мисалы башка балдарда ал нерсе кайталанбаш керек да. Мисалы мен өзүм жашоодо канчалык кыйналдым. Чындыгында айтсам, ачка калып кеткен күндөрүм дагы болгон да жашоодо. Анан мындай адам баягы физический жактан дагы, психологический жактан дагы өтө ошондой күчтүү болот экен жашоодочу. Бул спортко ошон үчүн баягы кедей, мындай ачка калгандар келет деп айтат да. Байдын баласы эч качан бул спортко келбейт. Себеп ага зачем кереги бар? Келип өзүнүн жанын кыйнап, анын жашоосу жакшы болсо, мисалы менде деле жашоом жакшы болсо, мен деле келбейт элем. Ушундай нерсе да. Ушул чөйрөдө өзүмдү көрөм. Кудайым буйруса, өзүм дагы иштейм, олимпийский чемпион балдарды чыгарам, Кудайым буйруса. Ушундай иштейм деген ойлорум бар. Азыр сени көрүп отурган бир кыялы бар 12 жашар
келечекте чемпион балдарга бир кеңеш айтсаң кандай кеңеш айтат элең? Основной кеңеш бул ата энесине да, ушу баланын ата энелерине, мисалы баланы ушу жаштыгынан бул бала ушу көргөн нерсесин кылат да. Биз деле ошентип чоңойгонбуз. Просто ошо ата энеси балага туура багыт бериш керек. Анан жөн эле мына айыл деле мал бак, кой бак дебестен баланы чет жакка алып чыгыш керек. Физиологиясын көрүш керек. Мисалы кичинекей эле балдарга мисалы азыркы жеп аткан тамак ашына деле көңүл буруш керек да жаш балагачы. Анан мына мисалы обычный эле базардан велосипед алып бериш керек балагачы. Велосипедтер арзан эле го, мисалы 5 миңден сонун велосипед келет. Жаш балдарыңа, кыздарыңа күнүгө полиого алып чыгып велосипед тептир баланы, ол бала өзү билбейт, бирок ал жаштыгынан уже эме болот да, фундаменти жакшы болот баланынчы. Фундамент жакшы болсо анан келечекте өзүн өзү көрө алат да. Ошо жаш балдарына спортко бериш керек, кызыктырыш керек. Ошо менен жараша билимди дагы чогулуп кетиш керек. Бул спорт билим да. Канчалаган көп билим алсаң, ошонун да аябай пайдасы көп. Азыр биз бул суроону көбүнчө ар бир биздин конокторго беребиз. Сен эгерде бир ушул чөйрөнүн же болбосо муну спорт чөйрөсүн эле айталы, бир федерациянын башына келип калсаң же спорт министрлигинин башына келип калсаң, эң алгачкы чече турган маселең эмне болот эле? Эртең менен ойгондуң, сен спорттун башындасың, Кыргызстанда эң алгачкы чече турган маселең. Например, мына өзүм деле айтайын, мисалы Бишкекте федерациянын президенти менмин деп кое берейин, мына жеңил атлетика федерациясынын президенти болуп калсам, ошол жерде негизи ошо ар бир мээнет кылып аткан спортсмен бала менен таанышыш керек, сөзсүз түрдө таанышып, алар менен как өзүңдүн балдарың катары мындай көрүшүң керек. Алар себеп ушул Кыргызстандын атын чыгарып аткан балдар. Анан сөзсүз түрдө мисалы мына олимпийский соптон дагы акча бөлүнөт. Ал акчалар мисалы ошо өзүнүн туура местосун табыш керек да. Өзүңдүн эле зарплатаң бар, мисалы ошо балдарга колдоо кылыш керек. Негизи шарт түзүп бериш керек колдон келишинче. Анан ар бир мына сборныйга кирген балдарга стипендия кылып бериш керек. Сөзсүз түрдө стипендия, бир катар форма, кроссовка, кийимдерин даан кылып. Себеп биз эмне үчүн сборныйда ошо Кыргызстанга күйгөн балдар сборныйда да. Анан жөн эле сборныйда болуп алып, эчтек албасаң анда мамлекеттен эч кандай бир колдоо жок болсо, бул биздин мындай төмөн да, бир мындай бир төмөн жагын көрсөтгөн маселе алчы. Башка бир спортсмендерди карасак, мисалы мына күрөшкөндөр же болбосо боксерлор, мына ММА мисалы бойдо урушат го. Кыргызстандын чемпионатын утса эле мындай мастер спорт корочка берип коет. Бизде ошол нерсени дагы караш керек. Өзүнүн мына уровеньдери болуш керек. Мисалы бизде мына жеңил атлетика боюнча эгер Кыргызстан эле чемпиону болгондо, мен да азыр мастер спорту билбейм. Вообще толуп кетсе керек эле чындыгындачы. Бизде болсо результатта, ал результатты түшүнгөн адам гана түшүнөт. Ал вообще мына жогорку деңгээлдеги результаттарда ошолорду даже бир жолу эмес, 3 жолу көрсөтүш керек ошо результатты. Анан кийин бизге корочка берет мастер спорт. Мастер спорт алган балдар отдельно алар мына Кыргызстандан бир стипендия алып, мындай бир бааланып туруш керек. Азыркы учурда ошо мастер спортунда мындай бир кадыр баркы кетип калды да. Ар бир адамга эле чыгып секирип койсо деле мастер спорт бере берет. Мындай бир бааланган, мындай бир бааласаң жакшы да, бааланган болсо жакшы. Мен ошол нерсеге көбүрөөк көңүл бурат элем. Ушул жерден сени ушул күнгө жеткирген ушунча жана өзүң айткандай азырынча буюрса азырынча өтө үйгө пайдаң тийбесе деле сен ушинтип колдоп келаткан ата энеңе, тренерлериңе бир мындай ыраазычылыгың болсо айтып койсоң болот. Ыраазычылыгым ошо ата энеме, биринчи очередде ата энеме, анан бул өзүңдүн тренериң дагы экинчи атаң деп коет го. Тренериме дагы чоң рахматымды айтам. Ошо Ошто Сүйүнбаев стадионунда иштейт. Ибрагимов Равшан деген өзбек тренер. Мен биринчи ошол тренеримдин колуна барганмын. Чындыгында аябай жакшы тренер. Колу дагы ачык, мындай. Аны билгендер билет. Мисалы зарплата, стипендия алса, даже өзү деле чай ичпейт. Бизге сразу берип салат стипендияны. Чай алып берет. Мага мисалы анча жолу квартплатымды берген күндөр болду агайым. Колума 10 000 сом акча берет. Мынаны тамактанып тур, пока что депчи. Мага мисалы мамлекет бир жардам кылбаган нерсени ошо агайым кылат да. Анан мына өзүмдүн ата энем дагы эч бир мага бир мындай бир каршы болгон эмес да. Балам чоңоюп калдың же кээ бир ата энелер корс го. Айткан дегеним. Мен ата энем андай эмес. Ата энем аябай жакшы.
постоянно эле колдоп турушат. Каяка кетсем деле майли балам ага жол деп өзүнүн дубасын берет. Ийгилик каалайт. Атам өзү афганист да, атамчы 69 афганист. Атам ушу афганисттер али калат го стипендия. Атам акча алса кээде 5-10 миң, 10 миң кылып ушинтип салып коет. Акчаң барбыйам дебейт да, ушу болсо салышат. Анда мен билем да үйдө акча барбы жокпу. Мындай бир баягы бизден бирөө бир иште бир байып кеткен эмеспиз да. Дыйканчылык эле, жер менен бедеседе кылат ушундай. Мал кел карайбыз кээде, ошолор сатып берет ушундай. Урматтуу туугандар, мына бүгүн дагы бир спорт чебери менен келечектин буйруса чемпиону менен маек кылдык. Бул жерден көптөгөн жаштар өзүнө сабак алыш керек, көптөгөн инсандар өзүнө бул жерден комментарий алыш керек, өзүнө бул жерден сын пикирлерди буюрса туура кабыл алат деген ниеттебиз. Анткени бир адам чыгып ачык айтып бир сын пикирди айтпаса, бул мындай бизде өнүгүү болбойт. Ошон үчүн көп нерсени биз туура алышыбыз керек дагы, оңдогонго жана өлкөбүздү, желегибизди бийиктерге желбиреткенге мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Ошон үчүн бүгүн жакшы бир маек болду. Сага буюрса келечекте чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса ушул Азияны жана Олимпиаданы жакшы жетишкендиктер менен жыйынтыктайсың деген чоң ишеничтебиз. Жана бул жерде кайрылып кете турган нерсе, мисалы үчүн жакшы бир маркетинговый ходдор бул бизнесте сөзсүз болот да, ар бир бизнесте. Ошон үчүн бизнестерге кайрылып кетет элем, кээ бир чоң колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар байкелерибизге кайрылып кетет элем. Кимгерде мүмкүнчүлүк болгон болсо, ушундай өсөм деген, өнөм деген жаштарды колдосок. Анткени булар өзүнүн келечегин пока мындай бир убакытка жекеге жылдырып коюп туруп, результатка Кыргызстандын желегин желбиреткенге жакшы бир мындай келечек көрсөтүп койгонго аракет кылып, акча дагы таппай, иштебей дагы ушинтип результаттын үстүнөн иштеп жүргөн балдар бар да. Ошолорго колдоо көрсөтүп, алар дагы колдон келген жардамды, колдоону силерге көрсөтүшөт. Сиздер дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр болгон болсо, бизнестер болсун, башкалар болсун, ушинтип жаштарыбызды өсөм, өнөм деген, өлкөбүзгө пайдам тиет деген жаштарды сөзсүз колдошубуз керек. Качан гана биз бири-бирибизди колдогондо, бул ислам дининде дагы бар, бул өнүккөн мамлекеттердин тарыхында дагы бар. Сөзсүз бири-бирибизди колдогондо гана өнүгүү болот. Мисалы үчүн Японияны алсак, Япония качан гана бири-биринен мындай кызгануу эмес, качан бири-бирин колдогондо ийгиликке жетип, азыркы номер 1 мамлекеттердин катарына кирип турат. Ошон үчүн сөзсүз бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибизди дайыма көтөрмөлөп туралы, жана ийгиликтер Кыргызстанды жогорку ареналарда, жогорку бийиктиктерде биздин желектерди көрөбүз деген ишеничтебиз. Чоң рахмат, сага дагы ийгилик. Чоң рахмат сиздерге дагы. Алла разы болсун. Ушунча чакырып, сыйлап, колуңуздардан келишинче тааныштарга айтып, ушундай бир жардам кылып атасыздар. Бул дагы өзүнчө бир чоң жардам мен үчүн. Мындай акча албасаң дагы чындыгында акча алгандай эле болот экенсиң да. Эми сөзсүз эле маселе акчада эмес. Чакырып колдогонуңуздарга, ушинтип өзүңүздөрдүн жакшы насаатыңыздарды айткандарга чоң рахмат. Кудайым буйруса жакшы ийгиликтерди жаратканга аракет кылабыз. Кудай буйруса. Ийгилик. Рахмат.